Limon suv içiniz, limon çay içiniz. Бирок сахарсыз, сиропторсуз, эч кандай кошумчаларсыз. Таза нерсе кичине ачуураак болот, дамы жогораак болот, бирок билесизби, витаминдин бардыгы ошондо болот. Айтайын дегеним, арыкташыңызга жардам берет. Келбетиңизде, сулууңузга көркөмдүккө 100% көркөмдүк кошуп койбойт, бирок жардамчы катары эсептелет. Бул лимон чай, лимон суу, көк чайга аралашкан учурда. Айтайын дегеним, ушу чайды, сууду көбүрөөк ичишке аракет кылышыбыз керек. Өзгө учурда кечкурун лимон чайды ичип жатсак, лимон сууду ичип жатсак, лимон ашча калып кеткен жырларды эритишибизге жардам берет. Арыкташып жаткан адамдар, диета кармагандар ошол кечке жатарда ичип жатсаңыздар, бул пайда үстүнө пайда болуп эсептелет. Ал эми бир окуя бар да. Лимондон сырткары дагы бир окуя бар. Токойлордун арасында бир жылан жашачу экен. Жылан жаш учурунда бакаларды каалагандай кармап, каалагандай жеп, ошондой тирүүлүгүн кылып жашачу экен да. Бирок жаш өттү, мурдагы кыймыл аракети жок, мурдагы терисинде күч жок, мурдагы сойлоп сойполоп жыргап жүрүштөр жок. Эми күч кетти, алдан кетти, акыбалы кетти, не кылышты билбестен хыйтырлык, куулук, назиктикти пайдаланыша баштады да. Бул кандай кылды? Бакалардын өрөөнүнө барды дагы жөн эле турду. Бакалар бакылдап өздөрү сүйлөштү баштады. Жылан, неге келдиң бул жака? Мен эми силерге кызматчы болоюн деп чечтим дейт да. Неге? Мен муну падышаңа айтам дейт. Бакалар курулдап барып кожоюнун падышасына айтып берет экен да. Падышасы себебин сураган учурда жылан, мен бир баканы кууп бардым дейт. Кууп барып бир таквадар жакшы адамдын үйүнө кирип кетти. Кирген учурда мен дагы сойлоп кирип ошо жакшы адамды чакып алдым дейт да. Баканы чагам деп. Бирок ошол учурда мени өлтүргөндүн ордуна тескерисинче мүмкүнчүлүк берип, мындан кийин жакшы жылан болгон, мындай болбогон, ар кимди чакпагын тилиң менен, кыймыл аракеттериң менен деп коюп жиберди. Бирок бир шарт менен. Кандай шарт? Сен барып бакаларга кызматчы болгон деп айтты дейт экен да. Өзү оюнан чыгарып жаткан хикая да, бул жылан алдап атат бакаларды ушинтип. Анан макул деп мен келдим дагы силерге кызматчы болууну чечтим. Мындан кийин өмүрүмдө аяга чейин силерге кызматчы болом дейт экен да. Бака эми падыша сүйүнүп кетти. Мен сизге кызматчы боламын десе, жыланды үстүндө жүрүш буга өтө абройлуу көрүндү да. Ошентип жылан үстүгө чыгып жүрөт экен, аяка барабыз, бияка барабыз деп адресстерди айтат. Кудду бешетте жүргөн бирөөгө окшош, бул дагы жыргап калды да. Жыланга буйрат, жылан дароо алып барат ошо бара турган жерге. Бака жеңил, эч канча бес албайт. Анан жылан чарчап, дымыгып туруп калды дагы, бака себебин сураган учурда, мен жашым өттү, курсагым ач, курсагымды токтурбасаңыз мен жүрө албайм, кызматыңызды кыла албайм падышам дейт экен да. Өзүнүн куулугу, назиктиги, кичине төмөндүк, жөнөкөй алдышы менен жылан ошондой сөздөрүн айтты. Бака болсо, чындыгында сен менин кызматчың болсоң, мен сага тамак ашты алып этишим керек, беришим керек дейт экен дагы. Күндө экиден бака бермей болду да буга. Күндө экиден бака жемей болду бул. Курсагы тоймой болду. Кээде бир күндө, эки күндө бир жерге, эки жерге бара турган болду да, баканы алып бара турган болду. Бирок ошонун сылтоосунда чуркаш жок, өзүнүн кыйнаш жок, даяр азыгы тамак аш алдына келе турган болду. Кыссадан кысса эмне мекендешим? Кыссадан кысса эмне? Аял киши бир нерсени алам десе, ага күчтүн кереги жок. Эркек киши мушташып алат, талашып алат, бирдеке кылып алат, бирок аял киши келип назиктик менен, жумшактык менен алып коет да көп нерсени. Эгер парасаты болсо, акылы болсо. Аял кишини мушташы туура эмес, куулугу туура эмес, түркүлүгү туура эмес. Эгерде парасаты болбосо. Парасат ушундай күчтүү нерсе, акылдан да жогору турат да, жеке менин оюм бул. Себеби акылсыздар көп, бирок парасаттуулар көп жерде ээлик кылат да көп нерсеге. Бул ошентип жылан ошондой проблемалардан кутулду да. Бакалар бир сазда жашайт экен, жашообузду өзгөртөбүз эми деп башка саз көтөрөт экен да. Ал саз дагы сасып, көл дагы балчык болуп жаман болуп калат экен. Эми жашообузду өзгөртөбүз деп башка көлгө өтүшөт экен. Башка көлгө өтсө ал дагы бака саз болуп, былчык болуп кетет экен да. Анан дагы жашообузду өзгөртөбүз деп бакалар чогулуп алып башка көлгө өтөбүз деп атса, баягы көлдөрдүн бакаларды ичинен бирөөсү акылдуусу туруп,
кегиле ушул жакта жуунуп, таза сууга жуунуп, андан кийин башка көлгө барбайлыбы? Биз утуру өткөнү сайын көлдөрдү биз булгап атабыз, алар таза бойдон дейт экен да. Падышасы карап туруп, сен нени билет элең деп, кайра эле жуунбастан барып көлгө барып, ал көлдү да булгашат экен да. Айтайын дегеним, жашоону өзгөртөбүз десек, арткы себептерди жоготушубуз керек. Келечектен коркпостон арткы эшиктерди жабышыбыз керек. Сизди кыйнап жаткан, сизди кысылышыңызга себепчи болуп жаткан баардык окуялардын эшигин жаап, сабак алып, дальше бош кетишиңиз керек алдыга. Только вперед кетишиңиз керек, Айтайын дегеним ушул, мекендештерим. Лимон чайдан баштап өзгөчө сабактарды бергенге аракет кылдым. Айтат го, чай маселе чайда эмес, чайды чогуу ичкен адамда деп,